Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз. Бекборбиев. Балам Хамбото бажыга жакында эле кирди. Райым билбесе да керек. Ырчы Бекборбиев улуу Хамбото Борбиевдин бажыдагы кызматы тууралуу түшүндүрмө берди. Менин балам Хамбото бажыга жакында эле кирди. 1 айдай болуптур. Курулуш компаниясында иштечү. Конкурска көптөн бери катышып жүрүп, былтыр өткөн. Быйыл эми кезеги жетиптир. Азаттык райондун империясына кошуп койгон экен. Суроолор көбөйдү, жооп берип коеюн. Бото дежуркада отурат, жумушу ошол. 1 күн иштеп, 3 күн бош. Дал ушундай расписание үчүн кирген дейт. Анткени жеке үй бүлөлүк шартына байланыштуу башка да жумуштары бар. Райым билбесе да керек, баламдын бажыга орношконун. Мен балдарыма тарбияны атамдан кандай тарбия алган болсом, ошентип тарбиялайм. Атам мени достору аркылуу жумушка киргизген эмес. Мен дагы антпейм. Вузду бүтүп жумушуна киргенде айткам: "Сенин фамилияң Борбиев. 1 сом взятка алсаң, менин 30 жыл кашыктап чогулткан абиримди төгөсүң. Андыктан акчадан кыйналсаң мага кел. Дегеле сарамжал жаша" деп ата катары айтканым бар. Балдарым мени уят кылбай, элине атасындай чоң ата дегеле 7 атасына кызмат кылат деген ниеттемин. Атаныкыны балага жукпайт. Бала өзү жол салбаса атанын жолунан адашып кетет. Анткени ата түбөлүк баласынын жанында боло албайт. Баланы тим коюш керек өз оюнча. Кыйналат, бирок өз жолун табып кетет. Менин философиям ушундай. Рахмат. Балдарга асылган бүт бул өтө тайыздык, дейт ал. Маалымат булагы аргумент чекит кейжи. Бир уядан учкан бир туугандар. Жашоодо жакшылык жамандык орун алганда ата-энеден кийин эле көр адам бир тууган болот эмеспи? Белгилүү инсандардын бир туугандарына кайрылып, жылдыздын бир туугандык артыкчылыктарын билүүгө кызыктык. Данияр бир туугандын 4-сү, эркек балдардын кичүүсү, биздин эркебиз. Мен үйдүн улусу болгонго бөбөктөрүмдү өзүм бактым. Эсимде, Данияр дарбызды шашпай олтуруп жечү эле. Биз тез-тез жеп салчубуз. Ал бирде эле жеп калдым деп ыйлап калчу. Анан да үйдөн жоош болгону менен жылма тентек болчу. Мектепте биринчи атаман болуп, балдарды уруп койчу экен. Апалары даттанып келсе, менин балам жоош деп таң калчу. Бишкекте сиз апамсыз деп мени менен сырдашат, кеңешет. Болочок жубайын дагы алгач мени менен тааныштырган. Азыр балалуу болсо да мага кичинекей баладай сезилип жатат. Үйлөнүү тоюнда биз жар-жары жок эле өзүң ырдап кирбейсиңби деп сунуштадык эле, четке каккан жок. Менин бир тууганымдай күйүүмдү тууган жок болсо керек. Күнүгө чалып, ал келип, ал акбалды сурагандан эркинбейт. Убактысы тар болсо да баарыбызды кабар алганга жетишет. Муну алышым керек эле деп калсам, аны бат эле ишке ашырып коет. Бир жака баруу керек болсо, жеке жумуштарына карабай, чогуу жүрүп, жумуштарым бүткүчө жанымдан кетпейт. Ошентип тартылган жаткан клибин фотосессиясын таштап кеткен учурлар көп эле болгон. Маалымат булагы Леди Чекит Кейжи. Максат Надырбеков, алпаруучу. Нурзат экөөбүз ызы-чуусуз ажыраштык. Алпаруучулар Максат Надырбеков менен Нурзат Токтосунова 5 жыл мурун баш кошуп, кыздуу болушкан. Жакында алар эки ажырым жолго түшкөнүн ачыкташты. Жылдыздуу түгөлөрдүн эки айрылым жолго түшкөнүнө эмне себеп болду? Ажырашкандан кийин сый мамилени кантип сактап калышты? Бул тууралуу Максат мырза маек курду. Максат мырза, саламатсызбы? Жеке жашооңузда жагымсыз жаңылык болду. Жубайыңыз Нурзат Токтосунова менен эки ажырым жолго түштүңүздөр. Себебин билсек болобу? Ажырашканыбызга 5-6 ай болду. Турмушта ар кандай нерселер болот экен. Кээде бири-бирин түшүнбөй калган, бири-бирине туура келбей калган учурлар болот тура. Ошентсе да ал учурдан өтүп, жакшы мамиледе калалы дедик. Азыр баарын ачыктап, ал мынткен, мен мындай кылгам дегендей сөз ырбай берет. Нурзаттын мага кылган эмгектерин баалайм. Азыркыга чейин жакшы сүйлөшөбүз. Кызыма барып турам. Керек болсо чогуу той алып барган учурларыбыз болот. Биз бири-бирибизге бут тоспойлу, жамандык кылбайлы, жакшы нотада калалы деп чечтик. Чыгармачылыкта баары бир жүз көрүшөбүз. Биз тармактан тамак жеп жаткандан кийин
Жаман нерселерге жол бербешибиз керек. Сый урмат менен ызы чуусуз ажыраштык. Биз мындан ары иштеше беребиз. Нур академиясында 4-5 жыл сабак бердик. Кээде экөөбүз урушуп кеткенде Нурзат биз кайсы арыбызга элге кеңеш берип жатабыз деп жаман болуп кетчүмүн. Кийин китептерден окусам, Американын президенти Авраам Линкольн элди укмуш башкарганы менен үйүндө аялы менен түшүнбөстүктөр болчу экен да. Ошондон кийин бул нерсеге кабатыр болбой калдым. Ажырашкандан кийин бири-бирине душман болбой, жакшы мамилени кантип сактап калыш керек экен? Мисалы, атаңды бирөө өлтүрсө, ошол күнү аны өлтүргүң келет. 1-2 ай убакыт өткөндөн кийин анын соттолушун каалайсың. 1-2 жыл өткөндөн кийин Кудайдын жазасын алат деп кечирип коет экенсиң. Ошондуктан жиниң келип жаткан учурда жаман нерселерди айтпай, карманып, жакшы сүйлөшүп, кеңешин алыш керек. Сенден кетти, менден кетти деп талаша берсең болот. Бирок андан жек көрүү көбөйө берет. Биз ошол нерсени кабыл алып, макул, ушундай болуп калды. Мындан аркысын чукпай эле коелу деп чечтик. Мен Нурзаттын көрмандарынан кечирим сурайм. Ар кандай адамдар жазат. Аларга жооп бербей өтүп кетем. Бирок анткени менен менин да жүрөгүм ооруйт. Анын ата-энеси, эже агалары жакшы инсандар. 5 жылга чукул жашаган өмүрүбүздө анын да, менин да ата-энеме тараптан бири-бирибизге жаман сөз айтылган жок. Аларга ыраазымын. Ата-энеңиз бул чечимиңизди кандай кабыл алышты? Аларга биз баштаганбыз, өзүбүз бүтүрөбүз дедим. Эч кимдин аралаштырган жокпуз. Экөөбүз чечим чыгардык. Бирок ар бир ата-эне баласынын турмушу бузулушун каалабайт да. Эркектен эшек үркпөйт дейт эмеспи? Мындай учурда көп аял кишинин гана күнөөлөй беришет. Буга кыжалат болосузбу? Ооба, кээде ойлоном. Бирок кызым бар да, кызым менен алыксыйт. Ошол кыз караан болот деп ишенем. Кызыбызга бакыт, акыл тилейм. Аны аял катары албетте аяйм. Аял кишиге оор, эркек кишиге билинбейт. Анткени эркек мен сени алам деп бирөөгө айта алат. Аял киши мен сага тием деп айта албайт. Ошол жагынан оор. Эркек бат эле үйлөнүп алат. Аял киши сөз эрчийт. Бирок Нурзат күчтүү. Бул нерсени жеңет деп ойлойм. Айтарым эч качан таба кылбаңыздар, тобо кылыңыздар. Анткени табанын түбү тар. Бакыт тилеп коюңуздар. Бул жашоонун бүтүшү эмес. Баары эле үй бүлөсү бузулса стресс болот да. Мен да стресс болдум. Мен ичип чекпейм. Бул учурда өзүмө өзүм мотивация бердим. Сынып калгандай пайда жок. Бирөө келип жашоомду оңдоп бермек беле. Азыр деле эстесем жаман болуп кетем. Кээде Нурзатка кызымды сурап чалганда ажырашканыбызды унутуп калып телефондон сүйлөшө беребиз. Бул да өтө оор. Турмушум бузулушун каалоочу эмесмин. Ал адам менен өмүр бою жашагым келчү. Кудай буйруса алдыда дагы бирөө күтүп турат деп ишенем. Нурзат Токтосунова маегинде «Күйөөм бар» деген сөз үчүн жашагым келген жок деди. Бул сөздүн кемчиликсизден кеткендей туюлду. Ар бир адамдын чындыгы бар. Бир эмоциядан негатив жаралган үчүн 2 адам урушат. Ортодо пайда болгон негативди экөө тең бирдей азыктандырганы үчүн уруш чыгат. Аял да эркек да күнөө менде деп айтпайт. Ошондуктан ортодогу нерсе жабык боюнча эле калсын. Нурзат айымга ажырашканыбызды ачыктайлы деп сиз биринчи сунуштадырсыз. Нурзаттын аброюна күйөөсү антип жүрөт, мынтип жүрөт деген сөз тийгизгим келген жок. Ага чалып, күйөө деген макамды алып салалы. Сага да минус болот. Мен идеалдуу адам эмесмин. Жашооңдо бирөө пайда болуп калса, жаман сөз эрчибесин дедим. Анткени көчөдө бирөө менен чогуу баратсаң, тааныштардын көбүрүп шыбырып жаткандары катуу тиет. Ошондуктан ачыктап коелу дедим. 4-5 жыл чогуу жашап, аялдын психологиясын түшүнө алдыңызбы? Алар эмнени каалашат экен? Бир цитата окуп калдым. Эркекти түшүнүп, анан сүйсө болот. Аялды болсо түшүнүү мүмкүн эмес. Сүйүш гана керек деген. Ошол чын экен. Абышка болгондон кийин бул суроого жооп бере алат окшойм. Ошентсе да сизге кандай аял керек экен? Азырынча ойлоно элекмин. Идеалдуу адам жок. Идеалды башына түзүп алсаң, көңүл калуу батыраак болот. Чек койбой эле коеюн дедим. Маегиңизге рахмат, бактылуу болуңуз. Маалымат булагы Супер Чекит KG.